Эфирде Эркинбаев. Эфирде Эркинбаев. Атактуулар, таланттуулар, ардактуулар. Эфирде Эркинбаев. Сырлар, чырлар, ойлор жана кыялдар. Эфирде Эркинбаев. 10 майдан баштап ар бейшемби саат 12-де Радио Тумар жана Тумар ТВда. Эфирде Эркинбаев программасы. Саламатсыздар, ардактуу айымдар, жамырзалар. Тумар радиосу жана Тумар ТВда эфирде Эркинбаев программасы. Атым Азамат. Биз азыр кубануу менен заманыбыздын эң таланттуу актрисаларынын бири, менин оюмча, жана татыктуу алып баруучулардын бири Назира Айтбекованы кубануу менен тосолобуз. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Кандайсыздар? Жакшы, шүгүр. Орозонун биринчи күнү менен куттуктайбыз. Орозо кармадыкпы баса? Жок, тилекке каршы. Ден соолукка байланыштуу. Ден соолукка байланыштуу. Ооруп атабызбы? Эмне болду? Тынчпы? Кичине мындай нерв болгондо, нервиң жака кеткенде до ал түзөлө барып ашказанга барат. Тынчташуу жок, кана? Эми мындай күлүп, жайдары эфирге чыксак эле жыргал экен деп ойлошот да. Чынында ал жыргалдын артында эмне деген эмгек, эмне деген түйшүк жатат. Ошо анан ар бир нерсеге чачыңды жула бер. Мындай көбүртүп жабыртып айтып атат окшойсуң, Назира, чын-чына келгенде. Же жашооң чын ошончолук эле трагедиялуу болуп атабы? Жок, трагедиялуу эмес, сонун эле. Эми негизи эле дейм да. Бардыгы жакшы. Бардыгы жакшы. Биз ойлогондой. Эл билгендей. Эл билет, жолдошуң менен ажырашып кеткен экенсиң. Эмне себеп болду ага? Канча болду ажырашканыңыздарга? Көрсөбү? Көрсө, ооба. Мен жакында эле билдим, чын айтканда. Эмне болду? Жөн эле ойлонуп туруп. Кел ушинтебиз. Кел. Сонун. Назира, чын айтканда билбейм, сен биздин программаны мындай абдан көңүл ачуучу берүү катары кабыл алып атат окшойсуң. Ооба, көңүл ачыш керек, бирок чын жүрөктөн сүйлөп берсең сонун болмок. Куплет ыйлайбызбы? Кааласаң. Кел, мына ачык сүйлөшөбүз. Мисалы үчүн, шоу бизнестеги деги эле биздин атактуу адамдардын арасынан эң татыктуу үй бүлөлөрдүн бири, жуптардын бири болчусуңар. Бири-бириңерге сонун жарашып, колдоп турчусуңар. Эмне болуп кетти? Эми кечик эле ушул темага кайрыла бергенден деле тажайт экенсиң. Мен билбейт экенмин да, мага окшогондо канчалаган замандаштар бар. Анан ар бир ал үйлөндү, жайланды. Үйлөндүбү? Ажырашкандан 2 айдан кийин эле үйлөнгөн. Анан үйлөнгөн адамды кайра эле эскерип, макуланда биз аны эстебейбиз. Өзүңүн күнөө издеп көрдүңбү? Албетте, издейсиң. Мындай кандай болот экен ажырашкан? Тейсон дегенде. Жакшы эмес экенин билебиз. Өзүңдүн туюмдарыңды, сезимдериңди айтсаң. Эми бир адамга көнүп каласың. Эт менен тырмак болуп чогуу өсүп калган адам. Эт тырмактан айрылганда кандай ооруса, жүрөк дагы ошондой ооруйт. Дароо жалгыздыкты сезесиң. Кечинде чырмашып, ага чырмалуу уктачмын, эч кимге бергим келбей, ошол жытына көнүп калган бир адамдын жытын издейсиң түндө ушундай үшүйсүң, жалгызсырайсың. Анан караанын издейсиң. Эгиз козудай болуп бири-бириңе мындай ушунчалык көнүп калган соң, анан 2 айрылыш жолго түшүш абдан эле оор экен. 9 жыл оңой жол эмес. Каторудум, сагындым, күттүм, ыйладым. Ошо. Абдан коозуң, көркөмдөп айтып бердиң. Жашоодо ушундай болду да бардыгы, Ооба, бул көркөм. Эми көркөмдөлгөндө Назира адабий тилине салып эле көркөмдөөнөн чыгарма жазып атат эмес? Эмнеге сурадым? Чын жүрөгүңөн чыккан сөздөр. Программанын башында айттың, эл алдында күлүп жайнап, жаркылдап жүрөбүз, баардык ойдогудай деп. Жашоодо башкачабыз. Биз ким күнөөлүү? Эми күнөөнү мүмкүн сен карьера, шоу бизнес, программалар, долбоорлор деп жүрүп, ага көңүл бөлбөй койгондурсуң. Эркек жакшы көрөт эмеспи? Көңүл бөлүүнү талап кылып турат. Тескерисинче, жумушума көңүл бөлбөй койдум. Мага жашоодо андан башка эч нерсе, эч ким кереги жоктой жашадым. 9 жыл.
ушунчалык бактылуу, ушунчалык маарып жашадым. Анан көрсө ал жетишсиз экен. Бир үй бүлөнүн арабасын түртүш үчүн, сүйрөш үчүн ал эле эмес, мен дагы жардам беришим керек болчу. Көбүрөөк эркелеп койдум го. Эми күнөө сөзсүз түрдө бир жактан кетпейт, эки жактан тең болот. Анан бир эле алакандан үн чыкпайт экен, эки алакандан үн чыгат. Андан соң күнөөнү сөз өзүңдөн да издейсиң. Бир эле адамды күнөөлөп, бир эле адамды жектеп, аны эле жек көргөнгө кажет жок. Балким ал күткөндөй аял боло алган жокмун. Анын эңсегенин жасай алган жоктурмун. Балким ал нерсени башка аялдан тапты. Азыр бактылуудур. Назира, чын айтканда мен программага даярданып атып, көптөгөн интервьюларды окуп, карап чыктым. Бул жакта айтылган нерселердин баарын дагы окудум, гезит беттеринен, интернеттен. Анан жолдошуңдун искендим, айтканы бар экен. Сүйдүм, көйдүм, сонун жашадым, антим-интим, колдодум, анан ар кандай кептерди уга баштадым, анан жашай алган жокмун деп. Эмне болгон кептер? Андай сөзүн уккан эмесмин, жок. Андай болушу мүмкүн эмес. Жок. Сиз туура эмес түшүнүп алышыңыз мүмкүн. Бирок эч кандай мен тараптан тарбиям сенде кеткен жок кыскасы. Жок, андай болгон жок. Адамдарды туура эмес ойго жетелебей эле. Эч кандай экөөбүздүн мындай кыйшактаганыбыздан же туура эмес жүрүм турумубуздан эмес ал нерсе. Эмнеден болду анда? Ал жүрүм турумубузга эч кандай байланышы жок. Анын казынын деле кажети жок. Ар бир үй бүлө токой, ар бир үй бүлөдө өзүнүн кемчиликтери бар. Аны муну эми азыр аны майдалап чүйдөлөп отура турган болсом, ал жака сөз тийип калышы мүмкүн. Ошондуктан мен аны эми 9 жылдык бактылуу жашоом үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Ошон үчүн азыр жакшы көрүү барбы? Казгым келбейт ал. Азыр жакшы көрүү барбы? Жакшы көрүү албетте бар, албетте. 9 жылдык сүйүүңдү туруп эле чийип коюш мүмкүн эмес экен. Ушул убакка чейин кайра келсе мисалы жашайлы, бала үчүн, келечек үчүн мен сени сүйүм, жаңылдым, жаздым, кечир мени десе. Эми келгиси келсе келмек, дароо 2 айдан кийин үйлөнмөк эмес. Демек жүрөгү анын башка адамга байланып болчу. Ошондуктан бат эле үйлөндү. Анан кайра келиши мүмкүн эмес. Келген убакта деле бир аракка 2 жолу кирүү мүмкүн эмес экен. Бир нерсени 2 кайталаш же үзүлгөндү улаш мурункудай болбойт. Мурункудай сүйүү, мурункудай ысык, ишеним жок болот ортодо. Эртеңки күнү дагы берилип сүйүп атсаң, анан дагы башка жака бурулуп кетпейбизби деген ой анда да болот, менде да болот. Ошон үчүн кереги деле жок го дейм. Кайрылып келсе кабыл алмак эмессиң? Жок, ал өзүнүн жолун тандады. Ал сунуш киргизди ажырашуу тууралуу. Өзү киргизди беле? Анан мен 1 жыл абдан аракет кылдым үзбөш үчүн. Бирок тилекке каршы колуман келген жок ал нерсе. Анан азыр менин оюмча ал абдан бактылуу. Анан бактысына тийишүүнүн кажети жок. Макул, бактылуу болсун анда. Канчалык сүйсөң, бирөөгө мисалы үчүн жакшы көргөн адамың бактылуу болуп атса, эмне үчүн жөн эле бакыт тилеп койбош керек да? Мен ал күлгөн сайын, ал жыргаган сайын мен кадимкидей күлөм. Мен кадимкидей жыргайм. Бактылуу болсун. Сени чындап сүйгөн адамдар түшүнөт, бирок сен да бактылуу болгуң келет да, туурабы? 9 жыл мени чыдаса, анан кайра илешип алсам болбойт да. Назира, сен сүйөт турбайсыңбы дагы эле? Сен деле бактылуу болгуң келет да, туурабы? Ошол себептен сурап атабыз баардыгы. Ошондон улам мындай башка эркектерди жуутпай аткандырмын. Ошондон улам балким биротоло айыга элек бул жарам. Башка эркектерди жутпайт ама сунуштар барбы? Албетте бар. Эл адамы болгон соң кантип жок болсун? Каяктан келип атат ал сунуштар, гана кененирээк? Негизи эле бул социалдык тармактарда жарыяланып кеткен соң ажырашуу тууралуу көп тааныштарым андагы бар, ал ошо социалдык тармактардан дагы бар. Ошон үчүн көп. Бар. Эч ким көңүлгө жакпайт дагы. Барбы бир-экөө мындай? Жок. Эч ким. Жок. Бул тууралуу аздан соң сүйлөшөбүз, ардактуу угармандар. Бул Тумар радиосу жана Тумар ТВ. Бүгүн бизде конокто Назира Айтбекова. Эфирде Эркинбаев программасы.
Араш жана Хирин, ардактуу угармандар, актуалдуу хит Тумар радиосунда досы дарам жаңырды. Эфирде Эркинбаев программасы уланууда. Бүгүн бизде конокто Найзира Айтбекова. Айтып атпаймынбы, бүгүн кесиптештер менен сүйлөшүп калдык. Планёркада ким келет бүгүн программага десем, Айтбекова, Найзира келет десем, өзгөчө болуш керек дейт. Эмнеге десем, барган жердин баары скандал го деп атпайбы? Кандай кылып аласың сен ушундай ассоциацияны өзүң менен байланыштуу? Сон нерсе. Бул баягы бир кесип менен байланыштуу тамашадан кийин, андан кийин дагы эмне болду эле? Же ушул эле да? Эми барган жерим скандал болгондо андай деле эмес, эми анчалык скандалдуу чырды сүйгөн аял эмесмин. Урушпайт деле болушуң керек. Көп уруштан дайыма качам. Бирок эгерде чындык жок болсо чыркырап иймей жайым бар. Аны моюнга алам. Бул эми баардык эле аялдарга тиешелүү нерсе го дейм э? Анан жөн эле баягы бир нерсени бетке айтып коюшум мүмкүн, ачык айтып коюшум мүмкүн. Анан ошонун тегерегинде интернет беттеринде хайп болуп кетиши мүмкүн. Ошондон улам айтышса керек. Бетке айтуу жакшыбы сенин оюңча же жакшы эмеспи? Бетке айтуу балким жакшыдыр кимге анча эмес. Кимге кандай, э? Кимге кандай. Кээде өтө эле бетке айтып алгандыгыман көп эле кишиге жага бербейсиң. Ачык айткан киши эч качан бирөөгө жакпайт. Чындыкты эч ким сүйбөйт. Ошон үчүн ушундай. Биз мындан мурда сөз айткан жигиттер тууралуу сүйлөшүп атпадык белек, Найзира? Ошону улантпайлыбы, э? Мындай деп жазган экенсиң, 10 февралда ушул жылы Facebook тармагындагы баракчаңа: кийин турмуш курган соң свежий эрим менен өпкөнгө мактангым келип калса, кокусчу. Журналисттер баш болуп, күйөрмандар төш болуп, Айтбекова тим эле койчу, эриңди көргүбүз деле келген жок деп жаа бою ачыклачы деп жазган экенсиң. Кыздар күйөөлөрүн мактап баштаса эле мактабай турсаңчы дегим келе берет. Өзүнчө эле переживать кылып. Жалаяктай жая бербей, жеке жашоо жашыруун болгон жакшы экен да, бакыт тынчтыкты сүйөт экен да. Муну кийин билип отурасыз, э? Муну кийин билдим. Үй бүлөмдү өтө эле ачыкка чыгарып, ар бир баскан тураганыбызды сүрөткө коюп, анан өтө эле продюсер болуп алган экен бир кишиге кайра мактаган жактан. Ошон үчүн анын баары ажырашкан соң менин башыма тийди. Ал жакшы эле эмес беле, кетсе иттин баары ушу кыздан кетти деген сыяктуу. Өзүңөн кетти деп, э? Ооба, анан бул нерселер абдан катуу тийди мага. Анткени отуруп алып ар кимине актана албайсың. Жок, андай болгон жок, мындай болду дей албайсың. Анан күнөөлүү бойдон отуруп калдың. Анан бул нерсе ансыз деле ооруп аткан жүрөгүңдү катуу оорутат экен. Анан азыр кыздар баягы менин жолдошум ушундай тигиндей деп аябай мактанып атса, аябай жүрөгүм ооруйт да. Эртеңки күн кандай болуп, эмне бурулуш болуп кетерин билбейсиң да, мактабай тур дегимге ичимен сыздайм да. Анан айтып атпаймынбы, эмнеге буюрса, Кудайым буюрса, балким ким билет, бир бактым табылып, кайра баш кошуп калган болсок, буюрса, жеке жашоомду ушунчалык ачыкка чыгарып, баскан турганыбызды элге көрсөтүп, ушинтип эле коюш керек экен. Андан көрө тынч, бактылуу болуп жашаш керек экен. Жашаганың сонун экен. Сен чыгармачылыгыңа кызыктарбы? Анда чыгармачылыгыңды кой, ойногон ролдоруңду кой, алып барган берүүлөрүңдү кой, бирок эч качан жеке жашооңду койбошуң керек экен. Эл назарына, эл назарына, албетте. Көз тийди деген ойдосуңбу? Көз тиет дегенге ишенесиңби, ишенбейсиңби? Көз тиет, албетте. Эми касиет дүйнөсү ал дүйнөдө да иштеп калган соң, бул башкача бизге көрүнбөгөн нерселер сөзсүз түрдө болот экен. Андай сыр дүйнө жашайт экен. Андыктан болушу мүмкүн бир энергиянын башка жактан атака болушу, бузулушу мүмкүн. Касиетим бар эле дегениң бар эле. Уккам, ушуну билбейм, кайсы бир тойдонбу, концерттенби, мен касиеттүү кызмын дегенсиң, э? Эми ал кандай касиет, мен түшүнгөн эмесмин ошондо. Билбейм, сиз мындай сөздөрдү каяктан угасыз? Кантип? Же жаштык кылдым беле, билбейм. Балким тура эмес. Эми ажыкстанып айткан чыгармын. Демек жок. Тамашалап. Эми мындай анча-мынча кыргыз элинин баары эле касиеттүү. Кыргыз эл ар бир адамда болот. Мисалы үчүн биз сөзсүз түрдө түш жоруйбуз,
түшүбүздү мындай түш көрдүм, Кудай буйруса мындай болот экен деген сыяктуу нерселер болот. Алдын ала сезмей, туймай деген нерсе кыргыздын ар бир эле жаранында болот. Бул илгертеден алмустактан эле келе жаткан нерсе, муну биз жокко чыгара албайбыз. Азира кайын журт ал жакта Мен бул жакка кайын журтума сөз тийгизбейм. Айткыңыз келбейт. Жолдошума сөз тийгизгим келбейт, экс жолдошума. Анткени ал менин баламдын атасы. Балам кийин чоңойгондо интернеттен апасынын атасын жамандап же кайын журтун жамандап былжырап отурганын окусун каалабайм. Жок, жакшы мындай сый мамилени кантип сактап калдыңыз? Ошону сурагым келген. Эки сонун кайын эжем бар, экөө менен тең бир тууган болуп калдык. Азыркыга чейин катташабыз. Эже сиңди деген кадимкидей телефондон группа ачып, бири-бирибизди сагынышып турабыз. Болсун, жакшы. Ушунчалык эми жолдошум экөөбүздүн жолубуз болбой калса дагы, ошол эки кайын эжем менен бир тууган бойдон эки эже таптым. Болсун, жакшы экен. Кайненеч? Ал эми жаңы келининин колунан чай ичип атат. Ал да жаман эмес. Абалы жаман эмес, жакшы экен да. Жакшы. Байкы сиздин чулгандуу фотосессияңыз тууралуу сурасам болобу? Болот, сурай кой. Сиз эле сурай элексиз. Мен эле калдым беле? Ооба. Эмне болду ал кайыктан суунун жээгине барып түшүп, сууга чыланып түшүп турсуз? Ал көңүл бурдурткуңуз келдиби же депрессия болуп турган маалда өзүңүзгө бир жан дүйнөгө бир нерсе жаңычылдык талап кылдыңызбы? Балким, андай болушу мүмкүн. Бирок негизи эле көп жылдан бери фотосессия жасай элек экенмин. Анан бир фотосессия жасап көрүш керек эле деген, бирок кандай болот ал фотосессия, өңүтү кандай, каяктан түшөбүз, кандай көйнөк менен түшөбүз, форматы эмне, ушунун баарын билчү эмесмин. Жөн эле фотограф менен сүйлөшүп эле, ал кеттик болуп калып эле, анан сүрөткө түшүп калган нерселер. Экөөңөр эле бардыңар беле же бар беле башка? Жардамчылары да бар болчу. Кадимкидей чоң фотосессия болгон. Анан мен көйнөктөрүмү алып эле кандай кийинем десем, фотограф мону кий, моундай кылып түшөсүң, буякта минтесиң деп эле көрсөтүп берген. Ар бирин көрсөтүп берип, бутту кандай коюш керек, анткени ал модельдер менен иштегендиктен ар бир турган турпатымды, отурган жеримди, колу бутум кандай туруш керек, ошонун баарын көрсөтүп, өзү үстүнөн иштеген. Анан сүрөттөрдү алгандан кийин мен өзүмө ошо сүрөттөгү Назира абдан жакты, аял катары жакты. Жакшы чыгыптыр. Мен деле сулуу турбаймынбы? Мен деле аял турбаймынбы көрсө? Чейин билчүмүз белеңиз. Эми жалаң кичинекей кезимден өзүмдү эркек элестетип, эркектер менен 9 жыл турмушта болдуңуз, ал сиздин сулуу экениңизди көрсөтө алган жокпу, далилдей алган жокпу? Сен дайыма балам дагы, жолдошум дагы сен сулуусуң деп айтчы. Бирок мындай маани деле берчү эмесмин. Анын маанисине деле кирчү эмесмин. Бирок баягы эми жакшы көргөн адамга дайыма жакшы көргөн адамы сулуу көрүнө берет да. Фотосессиядан кийин дагы бир жолу ынанган экенсиз да. Фотосессия чыккандан кийин анан ал сүрөттөрүмдү көргөндө абдан жакты. Бул сулуулук менен, бул мага жаккан нерсе менен эл менен дагы бөлүшкүм келди. Анан бөлүшкөндө мынчалык уудуу болуп, анан туура эмес жакка жоруу ийишерин түшүнгөн эмесмин, ойлогон жокмун. Анткени мен бала кыял жаным чыгара койдум. Ошо анан бирок дагы эле мага жакты, эч кандай чектешкан жокмун деп ойлойм. Мына ошол фотосессиядан кийин, чулгандуу фотосессиядан кийин сунуштар түшө баштады. Сунуштар ошол фотосессиядан кийин калайык билди да сиздин эки жолго түшкөнүңүздү, туурабы? Ооба, ошондон кийин эле ошол фотосессиядан кийин дароо билдик баардыгыбыз. Анан сунуштар түшө баштады. Кандай сунуштар бар, айта аласызбы, айта албайсызбы? Ар кандай сунуштар. Мисалы мырзалар түштөнүүгө чакырат, кечки тамактанууга чакырат. Айрымдары болот, дос бололу дейт, айрымдары мен сени коруп жүрөйүн дейт, айрымдары айтат, үйрөнөлү дегендер барбы? Чык дейт. Мен жалгызмын, сен да жалгызсың, эмнеге болбосун дейт. Кээ бирөө айтат, мына мен ажырашкан атам кое тур, азыр мен ажырашып бүтүп алайын, анан экөөбүз үйлөнөбүз дегендер да болот. Эми ар кандай адамдын тарбиясынан, ар бир адамдын өзүнүн деңгээлинен, дээринен болот экен. Сунуш жасаганы боюнча кээ бир эркектер, биздин кыргыздын эркектери бар, төшөктөгү фантазиясын айтышат. Ошондой айтып ишет бекен. Сүрөттөрүн тартып жөнөтүшөт, мисалы үчүн. Кандайча эмнесин сүрөтүн тартып жөнөтүшөт? Ар жак бер жагынын.
ошондойлор да бар бекен. Башында бул нерселер абдан катуу тийди. Аябай ыйладым, өзүмө алдым, намыстандым. Мени тим эле чүпүрөк кылып аткандай сездим, таарындым. Анан бардык эркектерге жүрөгүмдү жаап, анан аябай таарынып, коркуп ар жака отуруп алган нерсем болчу. Мен билбейм, сени көп жылдан бери тааныйм, абдан көп жылдан бери. Мен сени ойлочумун да, элдин оюнан коркпогон, элдин оюн эске албаган, Элдин баары ушинтип ойлочу. өз үчүн жашагысы келген, өз үчүн жашаган таланттуу кыз экен деп ойлогом. Эмнеге сен ыйлайсың, эмнеге? Жан дүйнөмдө башкачамын, жан Кандайсың дүйнөмдө сен? назикмин. Сырткы келбетимен көбү сырткы баягы образыңан эле адамдар ички дүйнөңдүн дагы образын түзүп коюшат. Бул туура эмес нерсе. Экранда биз дайыма бир образ алып жүрөбүз. Мен суктанган адамдардын ички дүйнөсүн жакындан билгенде, жылдыздарга узактан суктаныш керек турбайбы деген ойго кептелгем. Ошондой эле мени алыстан мисалы үчүн ар кандай мага кийим кийгизип, ар кандай адамгерчиликти кийгизип аткан адамдар жан дүйнөмдү балким билишпейттир, сиз сындуу. Мен сени билем деп ойлочумун да. Ошо ойлочусуз да, көрсө билбей Ачык шайыр турбайсызбы? жаралганынан, тайманбаган, элден коркпогон, элдин оюнан коркпогон кыз экен деп ойлогом. Жок, Ошондой эмес ар бир экен да. нерсе мисалы үчүн чоң энең бакканда бир калыпка салып коет да. Чоң энелердин калыбы болот го. Кыз деген зымырайып, зымга тизгендей болуш керек деген Ооба. калыптар. Ооба. Мына ошо калыптар ичиңде каалайсың, каалабайсың калыптанып кала берет экен. Анан ал нерсе жанагындай эркектердин мамилесинен бир аз намыстана түшөт экен. Туз куйгандай ачышат экен жараң. Кыскасы, жанагындай сунуштар, сүрөттөрдөн соң жан дүйнөңө ооруп, ыйладың, кайгырдың, бурчка барып отуруп алдың. Ал жактан качан турасың? Жок, азыр эми ачылып, Эми туруп келатасың. туруп келатам. Демек, кызыктырган бирөө бар. Каалгамды ачып, анан балким мен туура эмес кылып аткандырмын. Бүттө туура эмес, кайран жаштык калып атпайбы? Өтө эле мырзаларды айыптап аткандырмын. Балким көйгөй мендедир. Өтө баягы ачуу кабыл алып атам ар бир нерсени. Балким алар жакшы мамилесин көрсөткүсү келип аткандыр. Чынында эле арасында жакшы адам бардыр деген сыяктуу өзүмдүн үстүнөн иштөөлөр жүрүп атат азыркы тапта. Анан издеп атабыз. Эми аябай ачып алган. Каякта ким калды деп издеген жерим жок. Бирок эми жүрөк издеп атат деп коелу. Бирок жанагындай өтө таарынган нерсени, эркектерди өтө жек көргөн мүнөзүмдү бир аз таштап атам. Албетте ташташ керек. Сиз да эркек тарбиялап атпайсызбы? Уул тарбиялап Ооба, атасыз. уул тарбиялап атам. Мен ушуну ойлондум. Мен дагы колумда бир эркек турат. Эң башкысы ушул эркегимди, ушул уулумду туура тарбиялашым керек. Мен ар кандай үлгүлөрдү мынтип байкап көрдүм. Эми күйөөгө тийгенге чейин мисалы үчүн Искен менин алгачкы жигитим болчу. Эң биринчи жигитиң Эң беле? биринчи эркегим болчу. Ошон үчүн баягы мындай эркектердин кимиси кандай эмне деле бейкапара алган жокмун да. Мен эми мындай мүнөздөрүн карап, анан биле баштадым да, тааный Эми баштадым. классификациясы менен таанышып аткан экенсиң да. Эркек деген ушундай болот турбайбы? Кокой, ушундай мүнөздөрү бар турбайбы? Эми өзүм деле эркек мүнөз болуп чоңойгом, ошонсuz деле маани бербептирмин ал нерсеге. Назира, Искен кандай эркек эле сенин оюң боюнча? Байыра аласыңбы? Же кайрылбай эле коелу? Кайрылбай эле колчу. Баламдын атасы жакшы адам. Жакшы адам. Жаап эле колчу. Таланттуу адам, абдан акылдуу адам деп билем, э? Жакшы. Назира, кийинки өзүң айтмакчы свежий күйөөң кандай болуш керек? Свежий күйөөм кандай болуш керек? Свежий күйөөм ал чыныгы эркек болушун каалайм. Чыныгы эркек болсун. Мында мурунку суроого да жооп болуп калды окшойт, э? Дагы. Былжырабасын, эт менен челдин ортосунда болбосун. Так, мен жасайм деген нерсесин жасасын. Менин колуман кармадыбы, түбөлүк кармасын. Орто жолдон таштап койбосун. Чарчадым дебесин, тажадым дебесин. Сүйөм деп туруш керек экен да, э? Дайыма сүйөм десин. Анан мен сөзсүз түрдө сүйүүсүн актап берем. Ал мени канчалык мага үйрүлүп түшүп атса, эки эсе берем мен сүйүүнү. Мен өзүмдү жакшы тааныйм да. Достукта болобу, сүйүүдө болобу, бир тууганда болобу, мага ким кандай жакшы мамиле жасаса эки эсесин берем. Ошон үчүн ал адам мындай
акылдуу болуш керек. Мындай болот го, не умный, а мудрый деген. Акылманы болуш керек. Умныйлардын баары мудрый боло бербейт экен. ооба билебиз. Анан укмуш ар жак бер жакты чагып туруп, бирок оңой турмуштагы оңой нерселерди чече албаса, оңой мындай көкүрөгү көр болуп турса, анын кажети жок. Бияктын иштегенин кажети жок экен. Бияк иштеш керек экен. Жанда кыйналып каласың да. Жан дүйнө иштеш керек экен. Ошон үчүн ошондой адамды каалайм. Ал шайыр болсун, элдер менен тил табышсын. Экөөңөр тең шайыр болсуңар кандай болуп калат? Ал бир аз токторок болбойбу? Жок, ушундай болсунчу, мындай. Мүнөз баягы жумушунда токтоо болсун. Жумушунда токтоо болсун. Сенин жаныңда? Менин жанымда бир экөөбүз тең бала кыял болуп, бир оор турмушту күлүп, оңой жетелешип, чуркап өтүп кеткендей бололу. Анан ар бир нерсеге ыйлабасын, кайгырбасын, өң келбети кандай болуш керек? Айырма жокпу? Өң келбети мындайга физикалык жактан дагы күчтүүсүн каалайт элем. Чоңураак. Мени жанында кичинекей болоюн, мени алаканына салсын, анын эркеси болоюн. Мындай бир ушундай нерсени каалайм да. Ал мен мамасы болуп, ал баласы болуп калбасын. Мен аны жетелебейин. Түшүндүм ооба. Ал мени жетелесин, ал мени эркелетсин. Мындай папик деп коюшат го, мындай. Папик издеп атасыңбы? Мындай жок, мындай классификацияланат го. Мисалы үчүн кээ бир аялдар кээ бир күйөөлөргө мама болуп алышат. Аларды жетелеп, ал тургай нормалдуу түрдө кийине алышпайт алар. Анан муну кий дешин керек, сөзсүз байпагын даярдап беришин керек, элге алдырынтып чыкпа дешин керек болот. Мен мама болгум келбейт. Мен кызы болгум келет. Мындай ал мага камкор көрсүн да, мындай. Ошондо ага болгон сыйым дагы болот, сүйүм дагы болот. Минтип камкор көрүп, үстүмдө минтип үйрүлүп турса, ушундай дейм да. Физикалык жактан күчтүү болуш керек, моралдык жактан күчтүү болуш керек. Бардыгын ойлонуп койгон турбайсыңбы? Материалдык жактан күчтүү болуш керек. Жок, бир турмушту көргөндөн кийин анан дароо уже анда-мындан алып минтип анан камыр жумур кылсаң эле бир кишинин образы чыгып калат атпайбы? Мен ойлоп атпаймынбы, эми караңгылыктан чыктым, анан эми ачыла баштадым, түшүнө баштадым десем. Такыр караңгы экен да. Такыр эле караңгы жерден эми чыгып атканго деп көрсө, ойлонуп койгон экенсиң да. Жок, мындай бир образ албетте түзүлүп калат. Ал мээңдеги образ. Бирок жүрөгүң даяр болуш керек. Жүрөгүм даяр эмес болчу. Биз даярбыз, Азыр даярсың. Мээм даяр, жүрөгүм даяр эмес. Мээм айтып атат: "Ай, макул кыз, убакыт өтүп атат. Сен убактың өтүп атпайбы? Жаштыгың өтүп атат. Сен алдыгынтип жабынып, жашынып отурганда, элдин баарына таарынып атканда кимге пайда? Сен таарынычыңды кайсы эркек түшүнүп аттыр" деп атат биягымчы. А биягым тим эле ал бул жүрөгүм, көкүрөгүм болсо таарынып калган, ал өзүнчө бир сезимтал, ал өзүнчө бир дүйнө. А мен ушул азыр көкүрөгүмдү айыктыруу менен алекмин. А мен бардыгын түшүнүп атат. Бул акылдуу, бул көп нерсени түшүнөт, көп нерсени көрөт. А мунун эрке, жүрөгүм эрке. Демек сени эркелетип өтө турган адам керек экен да, Ооба, бардык жактан, материалдык жактан дагы. Мен эртеңки күндү эртең эмне кылып ийсем, токошту каяктан таап келсем, мындай деп коркуп турбайын. Ошондой учур болду эле. Балам курсагын кантип тойгузам деген. Ажырашкандан кийин болду. Болдубу, Ажырашкандан кийин болду. Кыйналдыңарбы? Баягы квартирамдын акчасын 2 эсе көбөйтүп ийип, контрактта башкача жазылган. Анан дебиди, анан ортодон акча таппай калдым. Азыр квартирада турасың? Азыр квартирада турам. Анан балам менен каяка көчүштү, эмне кылышты, күн суук, квартира таппайм. Анан тим эле машинеде отуруп алып, буркурап ыйлаган учурум болду. Анан ошондо мени көчөгө таштап койбогон эркек керек экенин түшүндүм. Чалган жоксуңбу? Кимге? Хариеттин атасына. Биз сыртта калдык, эмне кылабыз деп. Же чалгың келбедиби? Айтпай эле коеюнчу. Сөз тийип калбасын. А сен ыйладың машинанын ичинде отуруп, Хариет кандай кабыл алды уулуң? Балам боорукер. Мен сүрөттөрүн көрдүм, сүрөттөрүн көрсөм абдан мындай орус туугандарыбыз айтып коюшат го, взрослый экен взгляды деп. Ооба. Түшүнүгү таптакыр башкача, ою башкача.
ойлонгон ой жүгүртүүсү башкача. Анын көкүрөгү көрөт эң башкысы. Баламдын көкүрөгү менен көрөт ал. Ар бир нерсени, ситуацияны көкүрөгү менен кабыл алат, көкүрөгү менен калчайт. Мага окшош көбүрөөк. Жакшы болсо эми ата энелерибиз деле ошентет го, жакшы сапатыбызды көрүп, менин балам Жок, атасында жакшы сапаты бар. Ал акылы жагынан тунук. Атасынын интеллектуалдык мээси иштеген жагын атасыныкын алган. Канчада азыр? 7 жаш, 8 жаш, 9го баратабыз. Ал деле оор кабыл алса керек баардык нерсени. Сурабай эле коеюн. Түшүнгөн жок ал, эмне болуп атканын түшүнгөн жок. Анан кийин башында атаң иштесине, ал аябай көп иштеп атпайбы деп алдап турдум. Анан алдап анан ал үйлөнгөндөн кийин кантип алдашты билбей калдым. Анан отуруп алып туура түшүндүрүшкө келди. Мына туура келди да, мына отуруп алып, балам, адамдар кээде ушундай болот. Ар ким жалгыз эмнеге дейт үйлөнүп алат. Сен деле барсың да анда. Анын апасы бар, анын эжеси бар. Анын жалгыз эмес да, ал муктаждык жок болчу да үйлөнгөнгө дейт. Мен айтам, жок, сен мисалы үчүн сен жаныңда мен бармын, энең бар, баарыбыз, атаң бар, баарыбыз, бирок сен жалгызсырай бересиң. Жаныңда сен сөзсүз аял алышың керек болот. Эки адам жуп болуш керек, түгөй болуш керек деп анан аябай түшүндүрүп берсем, анан а сен качан күйөөгө тиесиң дейт. Ал демек ал даяр экен да, ооба, анан мен балам сөзсүз түрдө тием, бирок убактысы келгенде, азыр эмес деп түшүндүрүп бердим. Сен эки үйүң бар, кааласаң атаңдыкында жыргайсың, кааласаң меникинде жыргайсың. Көрдүңбү, сен канча мүмкүнчүлүктөрүң бар да. Ооба, бай болуп атпайсыңбы, карачы десем, чын эле деп анан балам аябай укмуш, кубанып. Азыр атасы менен катышып турабы? Албетте, атасы алып кетип турат, анын үйүндө калат. Жардам берет экен да. Жардам бери, эми мындай мектебине төлөп берип турат. Мектебине төлөйт. Ооба. Жакшы. Анан кыйынчылык күндөр болду, анан кантип жеңдик? Апаң жардамга келдиби? Кыйынчылык күндөр болду, албетте. Апам болбосо мен кантип ушундай нерседен чыгат элем билбейм. Апамдын кайраты, апамдын акылы жанымда турду, жардам берди. Анан экөөлөп баягы калак кайыкта экөөлөп калакты тартып жиреп атып, анан Кудайым буйрса көп нерсени жеңип кеттик. Бирок оор күндөр артта калды. Артта эле калсын. Мындан аркысы баары жакшы болсун, Сен ошол эле Facebook'тагы баракчаңан билдим, атаны көргөн эмесмин мен, кечирдим, мындай деп. Негизи айтып коюшат го, кыздар апасынын тагдырын кайталайт деп. Андай болгон жок? Балким ошондой болгондур. Балким баягы билбейм кандай эмне, муну башка дүйнөдө кандай чечмеленет, бул ал нерсени дагы билбейм. Анан карма деп коюшат, балким кармабыдыр, билбейм, аны да билбейм. Маңдайга жазылган буйрук экен да. Буйрукпу же ар бир адам өзүбүз туура эмес бир нерсе түзүп алабызбы, айтор өзүбүздүн катачалыгыбыздан, өзүбүздүн келесоолугубуздан балким ушул нерсеге баралып бараттыр, же тагдырга эле шылтай бериш туура эместир. Анан эми ар бирибиз өз турмушту көрдүк. Бул менин өзүм тандаган тандоом болчу, өзүм сүйүп тийген жолдошум болчу. Өзүм ажыраштым, демек бул менин жарам, мен көтөрчү нерсе. Мындан аркысы жакшы болсун, Найзира. Болду, кел ажырашуу тууралуу сүйлөшпөй эле коебуз. Аздан соң угушалы. Бул Тумар радиосу жана Тумар ТВ. Биз менен бирге болуңуз, ардактуу угармандар. Аздан соң угушабыз. Эфирде Эркинбаев программасы. Мирбек Атабеков Тумар радиосунда, эфирде Эркинбаев программасында жана Тумар ТВда баса. Бизди түз эфирде, Назира, бүтүн кыргыз эли көрүп жатат. Кол булгап койсоң болот баса камераларга. Эми чыгармачылык жөнүндө сүйлөшпөйлүбү? Мен скетч шоулордун баардыгын көрүп чыктым. Буга чейин да көрүп байкап жүрчүмүн. Сонун ойнойт экенсиң. Рахмат. Бул жаатта бир чоң жакшы ролдорду аткарышың керек деген ойдомун. Мүмкүн театрда иштейсиң, мүмкүн киного тартыласың, билбейм. Бул жаатта кандайдыр пландарың барбы, жокпу? Анткени сен кичинекей эле 1 мүнөттүк скетч шоуду укмуш эсте кала тургандай образ жаратат экенсиң. Ким бирөө сага ушуну айтты беле? Баары айтып атышат. Мисалы үчүн, эмнеге ошол чөрөнү тандап ошол жакта укмуш болбойсуң? 13 жылдан бери алып баруучу болуп, аябай көптөгөн рейтинги бийик берүүлөрдү алып барсам дагы,
эмнегедир ушул скетч шоу менен эл ушунчалык жакшы кабыл алды, 13 жылымды жөн эле басып өттү. ооба. Анан мени алып баруучу катары эмес, актриса деп тааныла баштадым. Актриса Назира Айтбекова кетип бараттыр жолдон, сиз жанагы актрисасыз да деген. Мен да сени актриса деп тааныштырдым, байкадыңбы? Байкадым аны дагы. Анан көбүнчө ошо актрисалык жакка ооштуруп атат. Анан негизи эле кичинекей кезимден көңүлүм көбүрөөк актрисалык жакта болчу. Акыры тапкан экенсиң да. Анан алып баруучулукка болгондо, эми алып баруучуде болгондо дагы актёрдук чеберчилик абдан жардам берет экен. Анткени кээ бирде образыңды мындай кыл деп режиссер айтат, олутту алып бар дейт, кээ бирде шайыр алып бар дейт. Ошондуктан ошол жаатта жардам берип жүрдү. Азыр болсо элдин баары жазып, сизди кинодон күтөбүз, сизди ушул актёрдук чеберчилигиңизди дагы өнүктүрүшүңүздү каалайбыз деген Окууга тапшырбайсың, Назира? Кел тапшырасың, актрисаныкына билбейм 2 жылдык студия болобу же андан жогорураак, чоңураак нерсе. Менимче сен укмуш мындай тарыхта аты кала турган актрисалардан болууга толук мүмкүнчүлүгүң бар. Рахмат. Чып-чын эле. Бул оюмда бар. Анткени ардактуу бармандар, эми сиздер деле көрсөңүздөр керек, эл эмне дейт деген скетч шоулорду анда Назира кыскача эле роль ойнойт. 1 мүнөттүк өзү видео болсо, анын бир 30 секундасы, 40 секундасы бирок эсте кала тургандай болуп атпайбы, ардактуу бармандар? Жакшыны жакшы деш керек. Сен колуңан келет экен. Бул нерсе окууга тапшырасың, эмне кыласың? Айт биздин угармандарга, көрөрмандарга. Кудайым буйрса, ушул жаатта тереңирээк, балким билим алып, тереңирээк изилдеп, чоңураак кинолорго тартылсам деген ниеттем. Режиссерлор мени көрбөйт жаат деп эле. Жок, сен ал үчүн жакшы ролдорду алыш үчүн, Назира, сен ошол кино өндүрүүчүлөр менен жакыныраак тааныш болушуң керек. Алар чогулушуп турушат, алардын өзүнүн бир билбейм, семинарлары болобу, көрүшүп турушат кыскасы. Анан актрисалар ошол жактан жакшынакай ролдорго ээ болушат. Макул, эске алам сонун кеңеш. Эч кандай начар ой болбосун. Жөн гана кино өндүрүүчүлөр, режиссерлор, операторлор баардыгы эле жолугуп, сүйлөшүп, билбейм, семинар болобу же пикир алышып, ошондой баарлашууларда анан сени көрүп калыш керек да бирөө. Балким ким билет. Бирок эл эмне дейт, скетч шоусунан кийин көп режиссерлор мага келип, сенде мындай нерсе күткөн эмесмин, сени сөзсүз бир киного тартыш керек экен, акылымда болосуң деген сөздөр көп болду. Буйрса демек болот экен да. Убактысы, сааты келбей атат окшойт. Балким келсе, мен мындай дайыма ойногондо жыргалбай, ушундай ролдорду ойнойм го, бирок жанагындай роль ойногом келет. Олуттуу мындай драма жаатындагы, ооба, ошол жаатта аябай чоң образ жарата аларыма ишенем, билем. Колуңан келет, менимче колуңан келет. Анан менден мындай жыргалбай эле, анан шайыр-шаңдуу мындай быйыл сөзгө көтөемдеги Назираны эле көрүшөт да. Назира, жакында эле Аяна Касымова да эфирде болгон. Бул программада эмес, башкада сүйлөшүп отуруп, мен консерваторияга тапшырам деп калды. Неге десем, мен келечекте эмгек сиңирген артист болгум келет деди. Ошо кичинекей кызы. Келсең да билим аласың, келечекте эл артист болосуң. Болсун, чын эле мындай. Чып-чын жүрөгүмөн айтып атам сага. Менимче керек го дейм. Талантты дагы мындай билим менен бекемдеп койсоң сол болмок. Макул. Мантпесе социалдык тармактарда эле отуруп, анан ал жазды, бул жазды, анысын салды, мунусын салды деп коюп убакыт өтүп калгандай болуп атпайбы? Колго аласың деген ойдомун. Колго алам, буйрса. Жакшы экен. Дагы бир суроом бар. Кандай даярданасыңар бул скетч шоулорду тартууда? Эл эмне дейт да? Балдар, кыздар чогуласыңар, баардыгыңар сценарий болот колуңарда же ошо тартуунун алдында эле келмем момтем деп туруп тартып саласыңар? Жок, мага телефон чалышат. Режиссерлор айтат, Назира айже, саат мынчада келип калыңыз деп. Мен келгенде костюмерге тапшырма берет. Назира азыр 40 жаштагы аял болот, ошого жараша кийим танда деп. Биздин эл эмне дейт де костюмер кыздарга? Бар, ошол жакта. Ооба, гримерго айтат, бетине мындай бырыш түшкүргүлө, мындай кылгыла, чачы мындай болсун деп. Анан ошо баардык кийинип бүткөндөн кийин, анан съемка площадкага келем, анан айтат, Назира эже, бул скетч шоунун маңызы мындай. Элге ушуну бергибиз келип атат. Сөздөрүңөрдү мындай приблизительно эле мындай жазып коюшат. Жөнөкөй сөздөрү, жупуну сөздөр менен. Анан сиз эми өзүңүз ар жак бер жагын жакшы билесиз го деп карматып коет. Анан импровизация менден кетет. Жанагындай кемпирче сөздөр, аялдардын сөздөрү, бул нерсени эми кемпирдин колуна чоңоюп калгандыктан, кичинекей кезимде айылда көп өскөндүктөн баардыгын
чыгармаларды көп уккандыктан кулагыма жазылуу да ал нерсенин баары. Анан ар жак бер жакты кошуп эле анан сонун бир нерсе чыгып калат. Жанакы куда тосуп аткан аял күйөөсүнүн ролун сонун ойноп турсуңар актан экөөңөр Кошунанын майрык кызы анча кетти да биздики мынча кетсин деп Ооба, калым бычышмайбы. Аябай жакты мага, жакшы. Ооба. Мен билесиңби, программага даярданча дагы кандай ойго токтолдум. Сен өзүңдү шоу бизнестин өкүлүмүн деп ойлойсуңбу, ойлобойсуңбу? Албетте, өкүлүмүн. 13 жылдан бери өкүлү болбой анан. Той топур, жылдыздар менен чогулган жанакы паатилерине барып катышып турасыңбы? Жок. Эмнеге? Мен жеке оюмча, угармандар деле, көрөрмандар деле ошентип ойлойт болуш керек. Шоу бизнестин өкүлү демек дайыма жаркырап, жайнап, копкоз кийинип, сонун макияж менен тойлордо жүрөт, концерттерде жүрөт, укмуштун баардыгы бирге, алардын жашоосу сонун малина. Сен эмнеге аякта жоксуң, анан өзүңдү шоу бизнестин өкүлүмүн дейсиң? 9 жыл эми баягы турмуш курган учурда көңүлүң каалагандай эле жыргап анан кой мен кеттим тияка деп анан үлпүлдөп эле көрүнгөн жакта жүрө бериш туура эмес болот. Ошон үчүн мен жолдошум көңүлүнө төп келиш үчүн үйдөн чыккан жокмун. Ал каяка баралы десе ошол жака барчумун. Анын достору менен жүрчүмүн. Толугу менен эле жашооңду дагы байлаган экенсиң да. Ооба, анан мен ажырашкандан кийин анан отуруп анан мен же туугандарым жок экен, же досторум жок экен, эч кимим жок экен деп анан отуруп анан таптакыр жалгыз экенмин да. Анан баары менен сый мамиледе алыстан болуп атып эле коколой башым калып калыптыр. Анан бирок бул нерсе деле менин чийир алышыма, күчтүү болушума жардам берди. Анан азыр ар жак бер жака эми жаңыдан чыгып, элдер менен аралашып, дос күтүп, үйгө конок чакырып, бапырап, ушундай жашоом бир башка нукка өзгөрүлө баштады да. Жакшы. Жакын курбуң жок демек. Жакын курбуң? Жакын курбум мен сырымды айта турчу кишим апам менен эле балам. Апаңа баарын айта аласың, бардыгын? Апама бардыгын айта алам. Айтпай турган нерселер да бар да. Айтпай турган нерселер дагы болот. Кайгыртпайын деп. Кайгыртпайын, көңүлүн оорутпайын деп аттап кеткен учурларым болот. Бирок бир 100%дын бир 80%ын апама айтам. Ким менен каякта жүрдүм, ар бир чогуу жүргөн досторум менен сөзсүз тааныштырам апамды. Баягы үйдөн чыгып калсам сарсана болбосун дейм да. Кандай ишенимдүү адамдар менен чогуу жүрөмбү, эмне, кандай жумушума кээде ала барам. Жакшы экен да. Ушундай да, анан баягы жалгыз кызы болгондуктан апам дагы сарсана болбосун деген ниетте. Назира, жанакы достор темасына кайрыла турган болсок, 2000-жылдары 2005-2006 жаңылбасам, Чыңгыз Мырзаев, Солтан Садыралиев, Мирбек Иманбеков, сен, Ташкент Кызыгүл укмуш дос болгонсуңар, досторго дегенде ырыңар чыгып, алар ырдап, эл алдында сен алып баруучу болуп, жылдызыңар укмуштанган. Алексей Филатов дагы бар ошол кездерде. Эмне болду, ал достор азыр катышасыңар, катышпайсыңар? Алар эми ачык сүйлөшөбүз. Аял киши турмуш кургандан кийин эркектер менен катышпай калат. Бул турган иш. Ошондуктан мен турмуш куруп кеттим, алар өзүнчө үйлөндү, жайланды, ар ким өз арабасын баягы сүйрөй баштады. Анан эле жоголуп кеттик. Катышпайсыңар азыр? Жок. Бирөө менен дагы телефон чалышып, илгери ушундай элек деген нерсе жок азыр. Бирибизге бир. Ал кезде мага ушундай сезилген, өмүр бою бар бир болот болуш керек деп коем. Ал учурда баарыбыз бирдей чыгып келаткан, шоу бизнес дүркүрөп өсүп аткан жер. Амбицияңар күчтүү болчу. Анан амбициябыз күчтүү, баарыбыз жетелешип алып чуркаган учур болчу. Азыр анан ар ким турмуш ар кандай калчады ар кимди. Анан ар ким ар кайсы жээкке кетти дегендей. Анан азыр баягыдай бирибизге жат адамдай көргөндө кандайсың, жакшы жүрөсүңбү? Мындай эле тааныштардай. Тааныштардай. Эми бул шоу бизнесте турган нерсе, туурабы? Ооба. Бай шоу бизнесте ынак болуп, камыр жумур болгон адамдарым жок. Мындай карапайым күнүмдүк жашоодо деле жакын досторуң жок экен, Карапайым ошо эмнеге жок билбейм, балким мен достошконду билбейм же эмнеге. Мен да таң калдым. Бир дагы бул менин жан досум, курбум, сырдашым, мектептен бери бирге келатабыз деп. Бир да сүрөтүң, бир да интервьюң жок экен. Эмнеге? Ошо жалгыз кыз болуп, балким өзүмчүл болуп калганбы же колуман келбейби же көбүрөөк көңүлүм ооруп калдыбы? Айтор кээде ушундай курбу күткүм келет. Ушундай курбу. Ошого менимче кыз кишиге керек го дейм курбу. Курбу кызым менден сулуу болуш керек, менден акылдуу болуш керек. Ал менден таланттуу болуш керек. Мен андан көп нерсе үйрөнгүм келет жанда. Сенден жакшы болуш керек бардыгы. Күйөө дагы сенден жакшы болуш керек, курбу да сенден жакшы болуш керек. Тең эле бололу дебейсиңби?
же тең эле мейли тең эле бололу дейчи. жок, мындай бири бирибизге үйрөтө турчу нерселерибиз болсун, андан көп нерсе алгым келет, сабак алгым келет. Ушундай жакшы бир курбу, сырыңды каткан, сатпаган, жаныңда дайыма болгон, жүр Хайвайга десең, Хайвайга кет. Анан көчү Назира Хайвайда болду деген эмес, ындай. Эми буюрса табасың деген ойдомун. Программа жыйынтыкталып калыптыр, убакыт келип калды. Бат эле 1 саат өттү. Назира, менимче күйөөнү сен табасың. Буюрса багың ачылсын. Рахмат. Эми укмуш адамдар жазып аткан экен, чалып аткан экен, ошолордун ичинен байкап көрчүн эле. Байкап көрөйүн. Макул. Өмүр бою эле жаш, сулуу, өмүр бою мындай баарыбызды суктандырып жүрө бербейсиң. Анан сөзсүз түрдө билимге көңүл бөл. Макул. Актердук чеберчилик сага керек. Менимче ошол жаатта билим алып коюшуң керек. Ал планымда бар негизи. Жок дегенде наам алганда, наамга көрсөткөндө билими бар дегендей. Макул. Планымда бар. Биринчи билимиң кандай эле сеники? Меники филология факультети. Ал ооба, англис, түрк тилдери боюнча да. Ушул актердук чеберчилик жактан билим алып коюшуңду суранам. Макул, эске алып. Бакыт тилейм, балаң келечеги кең болсун, ар дайым бар бол, бизди суктандырып, таң калтырып, кубантып жүрө бер. Сон ролдорду көрөбүз. Эми чоң экранда, чоң толук метраждуу тасманын премьерасына чакырасың деген ойдомун жакын аралыкта. Сөзсүз түрдө. Жакын курбу, дос, күт сага керек менимче. Макул. Жок дегенде жан күйөөңдү жамандаганга, мисалы кайненеңди жаманда керек да туурабы, кыз кишиге менимче керек. Керек экен, айбай. Биди толуп кетет да, ким кайтарын билбейсиң. Ошол себептен жаңы курбулуу бол, жаңы күйөөлүү бол, жана жаңы жашоолуу бол. Жаңы жашооң кут болсун. Рахмат келип бергендигиңе. Абдан кубанычтамын. Назира Айтбекова бүгүн бизде конокто болду. Кол чабуулар менен узатып коелу. Рахмат. Келип тур, макулбу? Тумар ТВ, Тумар радиосунда эфирде Эркинбаев программасы. Бир жумадан кийин буюрса көрүшөбүз. Goodbye. Эфирде Эркинбаев. Эфирде Эркинбаев. Атактуулар, таланттуулар, ардактуулар. Эфирде Эркинбаев. Сырлар, чырлар, ойлор жана кыялдар. Эфирде Эркинбаев. 10 майдан баштап ар бейшемби саат 12-де Радио Тумар жана Тумар ТВда. Эфирде Эркинбаев программасы.